Саламатсыңар, мен кымбаттуу өнөктөштөрүм. Кезектеги математика сабагыбызды баштайбыз. Бул сабакта мисалдарды чыгарабыз. 410 иш. 365 кошулган А туютмасынын А барабар 485 болгондогу маанисин аныкта дейт. Тамганын маанисин туютмага коюп, көрсөтүлгөн амалды аткаруу керек. Анда туютма 365 кошулган 485 түрүнө келет. Ошондо A'нын ордуна A'нын мааниси да берилген да. Ошол A'нын маанисини A'нын ордуна жазабыз. 365 кошулган 485 барабар 850. Тамганын бир нече мааниси болсо, ар бири туютмага коюлуп, айрым-айрым эсептелинет. 411 иш. К минус 25 туютмасынын К тамгасы 500 жана 3000 болгондогу маанилерин аныкта. Үлгүнү карап жаз. Бизге үлгү катарында К минус 25 К барабар 500 деп берилиптир. Ошондо К'нын мааниси 500 болсо, биз К'нын ордуна коебуз. 500 кемитилген 25. 500 кемитилген 25 барабар 475. Астына туютмасына жазасыңар. К кемитилген 25 барабар 475 деп. Эми экинчисини өзүңөр чыгаргыла. К кемитилген 25 К'нын мааниси 3000ге барабар экен. Эми ошо К'нын ордуна 3000ди коюп, туютманы жазып чыгаргыла. 412 иш. Маселе экен бул. 3 сомдон 2 жуп байпак жана 2 сомдон 5 жуп байпак алгандан кийин эненин дагы 15 сому калды. Эненин канча акчасы бар эле деген суроо берилип жатат. 3 сомдон 2 жуп байпак жана 2 сомдон 5 жуп байпак алыптыр. Ошону алгандан кийин дагы эненин дагы 15 сому калып жатат. Эненин бардыгы канча акчасы бар эле? Мен маселенин шартыны жаздым. Ошол маселенин шартына карап жообуну чыгаргыла. 413 иш. Бул да маселе экен. Кыштоого 536 кой жана андан 534кө аз эчки айдап келишти. Кыштоого бардыгы канча жандык айдап келишкен? Кыштаганы 536 кой жана андан 534кө аз эчки айдап келишти. Ошондо кыштоого бардыгы канча жандык айдап келишкен? Кайсы амал менен чыгарабыз? Шартыны жазып чыгаргыла. 414 иш. Тез эсепте дептир. Бизге бул жерге көбөйтүндүү бөлүүлөр берилиптир. Ошону тез бат-баттан эсептегенге аракет жасайбыз. ОЗ2. 415 иш. Квадраттын жагы 9 сантиметр. Анын периметрин жана аянтын эсепте. Чен бирдиктерин туура жаз. Квадраттын жагы 9 сантиметр экен. 9 сантиметр болгон квадрат сызабыз. Андан кийин анын периметрин жана аянтын эсептейбиз. Периметрде чен бирдиктерине жөн эле сантиметр дейбиз. Ал эми аянтты тапканда сантиметр квадрат дейбиз, балдар. Эсибизден чыгарбайлык. Үйгө тапшырма 416 жана 417 иштер.